Анан да айлыбызда илим окуймун деген балдар көп. Бирок аларга эч ким сабак бербейт. Анткени имамыбыз менден башка эч ким сабак бербеш керек деп айтып, башкаларга сабак бердирбейт. Сабак өтө ала турган дамырлар деле бар. Бирок имамыбыз аларга сабак өтпөгүлө дейт. Имамыбыз өзү да сабак өтпөй, жаштар илим сөзүп жатат. Бул туура эмес, бул кызганыч. Кызганыч. Илим тыйганга болбойт. Бул жөөттөрдүн тартиби, тарикасы. Бизге илим бердирбей турган. Имамдыкы арызданыш керек. Иштен алып башка адамдарды коюш керек андай болсо. Эмнеге? Мисалы үчүн муфтий башкалар тосуп аткан болсо кандай болушу мүмкүн? Ага разы болбойт элекпиз. Илим окулуш керек, айтылыш керек, делиш керек. Бул кылып аткан жакшы эмес. Жөөттөрдүн каргышы бар. Өзүң билбе билген тилин алба деп. Өзүң окутпасаң, окуткандар тим койбосоң. Анда сени менен имам сеники. Дегенкиси укугу жок тосконго. Илим туура илим берип алса, тоскон укугу жок. Ал качан тосолат, ошол жерде туура эмес акыйданы окутуп атса, мисалы үчүн Базоргондун бирөөсү бар экен, бир 3-чү имамы. Чубак ажынын фык сабагына барып, акыйдасына барып ала ката деп айтып аткан эмеш. Ошого окшогон бузукулар болсо да тосуш керек. Мисалы үчүн. Анан туура нерсе окутуп аткан болсо, туура акыйда окутуп атса, андан тоскон укугу жок. А катаны окутуп атканда тосконго милдеттүү. Кээ бир имамдар өзү ошого падыша сезип алат да, жок. Сен аерде Кудай эмессиң. Сен имамсың сен. Сен тыя турган жериң бар, тыя албай турган жериң бар. А сабак тыйганга укугуң жок сеники.